какшатып кайра айткандан пайда чыкпай турган болду. Ошондуктан бул өлкөдө мыйзам жок, бул өлкөдө өкмөт жок, бул өлкөдө мыйзам бийлик жок деп айтып атканым. Мына жаздын бир күнү кыштан чыгарат дегенде биз быйыл канчалык дыйкандарды эзип атканыбызды билбей атабыз да. Могул жерде кайра кайрылуу келип атат. Лейлек районундагы Кулунда айыл боюнча жер семирткич бүтүндөй буулуп калган. Алмаз Акунжанович. Бул тойбой койду бул посттор. Мына жерден кайра жазып атат. Губернатор жооп берип атат. Бүгүн точка коем, бүгүн точка коем, бүгүн точка коем. 24 майдан бери ушул абал болуп атат. Айыл чарба министрлигинин расмий түрдө жообу турат бул жерде. Жеткириши керек, барыш керек деп. Дыйкандарды какшатып бүттүңөр косадагылар, айланайындар. Эми Талант Турдумач, бул жерден айта бергендин пайдасы жок болуп калды. Мен сиздерден талап кылам, эгерде ушул жердеги отурган бардык депутаттар бизде дыйкандар бар деген болсо, бүгүндөн калбай айыл чарба министрин чакырып, ГКМБсын чакырып, баягы бажы кызматын чакырып ушул жерден чекитти коюшубуз керек. Какшап атат, какшап кыйкырып атат. Мындан ары кимге кайрылыш керек? Качан алат бул постторду? Мен Өзгөн районундагы Кемпирабад боюнча 900 киши кол койгон кагазды дагы көтөрө элекмин. Ага кененирээк убакыт берсеңер көтөрөм мен. Мен эскертип коем, Алмаз Акунжанович. Азыр бышып, ичинен бышып келатат. Төмөн жактан бышып келатат. Бир күн жарылат, аз калды. Мен бүт президенттерди ушинтип эскерткенмин. Аз калды садагылар, аз калды. Элдин канын какшатып бүттүңөр. Мына ушул ар бир кишиге ким канча кабалат, канча килограмм алат. Айыл өкмөттүн башчысы жалдырап кайрылып атса дагы өткөрбөйбүз деди, өткөрбөй турат. Бул не деген өлкө? Бул не деген мамлекет? Ушундай да бийлик болобу? Өз элине ушунчалык карасанатайлык кылабы? Жай башталды. Жазгы талаа жумуштары бүттү. Эртең ким багат? Кошпоолов. Мына ушул жагдайга Талант Турдумач, мен урматтуу депутаттар барыңарга кайрылам. Азыр мына күн тартибине кезексиз киргизип, тийиштүү кишилерди могул жерге чакырбай турган болсок, жайды жайлай бийлегендер кышта кандай кылчылдап ыйлаганын көрүп атабыз. Ушуну бүгүн карашыбыз керек. Башка күтөөргө убакыт жок. Эске алсак, рахмат. Өкмөт бар, президент бар, баары ордунда иштеп атат. Бирок Адахан Кимсанбаевдин айткан сөзүндө чындык бар да. Өкмөт борбордук бийликти реформалап бүттү. Жергиликтүү бийлик так ишин кылган жок. Губернаторлар, акимдер иштеген жок. Бүт баары мына жогорку кеңешке депутаттарга келип атат бардыгы тең. Анын баарын уксаң аткаруу бийлигинин аткара турган иши. Или губернаторлук институту жок кылыш керек, или акимдик институту жок кылыш керек. Шаарда или МТУну жок кылышыңар керек, или шаардык акимдерди жок кылышыңар керек. Аткаруу бийлиги, жергиликтүү бийлик иштебей калды. Мурун азыр сүйүнөбүз мына кээ бир жерде, бар эмес, кээ бир жерде иштеп атат. Алар келген жок бизге. Но кээ бир жердеги иштебей калгандар да келип атат. Элдин мүдөөсү, элдин айтканына укпай калды, керең болуп калды губернатор менен акимдер. Мына Өзгөн район Жапалакташ айыл өкмөтүндө айыл өкмөт татынакай иштеп аткан баланы алып салып, ордуна бирөөнү койду, чатак чыкты. Мына аягында Раматовду алып түштүңөр акимди. Бул болбойт мындай. Ош губернаторун чыгарган токтому мыйзамсыз. Ал айыл өкмөттү анын дайындоонун өзүнүн жолдору бар. Эми жакшы иштеп аткан балага эмне кыласыңар кийлик иши? Ал жерден ачак напряженияны түзүп эмне кыласыңар эмичи? МЧСтин министрине да мурун айтканбыз. Жетөгүздө жакында сел жүрөт. Момда болот, тигинде болот десек укпай, мына азыр ошол иштер болуп атат. Муну алдын алыш керек иштин баарын. Ак Суу менен Түптүн жайыттарында нарындагыдай эле, алайдагыдай эле карлар түшүп, элдер кыйналып атат. МЧС быстрый реакция кылган жок буга. Кээ бир министрликтер керең болуп калды, керең. Элдин мүдөөсүн, элдин ишин аткарбай калды. Президент менен өкмөттүн ою жакшы, баарын кылып атат, бирок алдындагылар саботаж кылып атышат. Муну бир чечимге келиш керек.